Өлкөдөгү акыркы учурдагы жүз берген окуялар шайлоо системасы кардиналдуу өзгөрүүгө муктаж экенин айкын көрсөтүп койду дешет эксперттер. Дал ушул көйгөйдү кеч да болсо түшүнүп, депутаттар мыйзам демилгелеп чыгышкан. Бул жердеги негизги талап көп жырдын башы болгон форма 2 нормасын жокко чыгаруу жана шайлоо күрөөсүн 5 миллиондон 1 миллион сомго чейин түшүрүү. Ал эми кезинде оозунан 7% деген сөз түшпөгөн айрым эл өкүлдөрү бүгүн бостогону 3%, керек болсо жомоктогудай 1% да кылганга даяр. Аз дагы талаш бар. Анда алардын укугу эмне болот, студенттердин укугу эмне болот деген талаш бар. Бирок ага карабастан биз форма 2-ни жокко чыгарууга биз аргасыз экенибизди турмуш көрсөтүп атат. 7% бир топ көп экен. 7%ды биз 6-соттун депутаттары колдоп бергенбиз. Анын ичинде мен дагы бармын. 5%, 3%ды колдогондордун бирөөсүмүн, бирок ошол мезгилде тилекке каршы ошол палатадагы мындай атмосфера 9-дан 7 деп туруп алышкан. Айласынан биз 7-ни колдогонго аргасыз болгонбуз. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү форма 2 нормасын калтырууну туура көрүшөт. Антпесе ички миграциянын айынан өз үйүнөн сырт жүргөн 10 000 деген шайлоочулардын укугун чектеген болуп калабыз. Бирок жарандарга абсолюттук укук бербей, тартиптерин өтө бекемдеш керек деген пикирде. Эгерде шайлоо босогосу чындап эле 1%га чейин түшсө, табигый люстрацияга жол ачылат дейт жарандык активист Айнура Усупбекова. Өкмөт тарабынан көз карандысыз байкоо абдан начар жүргүзүлдү быйыл. Ошондуктан ошого дагы жараша бүт активисттерди көтөрүп, андан тышкары алар канчалык деңгээлде шайлоого катышып, анан кийин шайлоонун жыйынтыгын кийин сотко кайрылса, шайлоо комиссияларга кайрылышса, ошондой мүмкүнчүлүк бергенге биз ушундай сунуштарды жасадык. Жыйындын катышуучуларынын пикиринде административдик ресурска жол ачкан дагы бир жагдай талапкерлердин кызматтан убактылуу гана четтетилиши болууда. Убактылуу кызматын өткөрүп бергени менен мурдакыдай эле калып, шайлоо жыйынтыгына таасир бериши мүмкүн. Андыктан шайлоого аттанган мамлекеттик кызматкерлер кызматтан толук бошотулушу керек. Бирок бул пикир менен баарысы эле макул эмес. Жумушумду таштап кет десек, анын ордуна экинчи бирөө ээлеп алат. Ал ачка калат. Балдары мектепке бара албай калат. Биз жокчулуктун айынан ал шайлоого катыша албай калат. Ошондуктан союздун убагынан бери эле эреже бар. Эгер карапайым кызматкерлер шайлоого катышса, алардын жумуш орду сакталат. Аны эч ким бошотуп жибере албайт, онун ордун эч ким ала албайт. Анан анын айлыгы сакталат деген. Бул жөнөкөй адамдарга шайлоого катышканга мүмкүндүк түзөт. Ошондуктан биз андай чек койгондо белгилүү деңгээлдеги жетекчилерге гана коюшубуз керек. Республикалык деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги, болгондо да кол алдында көп адамдар иштеген, укук коргоо органында иштеп таасири күчтүү кызмат адамдарына мына ушундай чектерди койсок болот. Учурда коомдо кызуу талкууланып жаткан мурдагы бийликтин 3 партиясынын алдыдагы шайлоого катышар катышпасы азырынча так белгисиз. Мыйзамга ылайык БШКнын аларды четтетүү укугу жок. Бирок өзгөртүү киргизилип жаткан мыйзамга сунуш катары БШК шайлоодон четтетүүгө укук берүү боюнча кат жолдоду. Ошондой жогору кеңеш мыйзам чыгарса, анда уже мыйзам чегинде болот да. Өзүбүз дагы ишенебиз, кээ бир партиялар барбай калабы деп. БШК болсо дагы бир демилге чыгарды. Биз жогору кеңешке жөнөттүк, биздин өзүбүздүн демилгемизди. Форма 2 менен 30 күн калганча, добуш берген күнгө чейин токтотулсун деп. Анан дагы бир участоктон бир участокко которулган бир эле жолу болсун деп ошондой ограниченияларды сунуштадык. Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору учурда комитеттердин кароосунан өттү. 21 октябрда жалпы палатага чыгарылат. Негизи 19 октябрда каралыш керек эле. Бирок депутаттар чогулбагандыктан каралган эмес. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.